Канча десем бир эмес, андан көбүрөөк адам тагдырын сактап калды деп ойлойм да. Адамда 5 литр кан болот го, биз 25 литр тапшырдык. Ооба. Нурбек Жолоев 10 жыл ичинде 30 литрге жакын кан тапшырып, адамга өмүр тартуулап келет. Учурда ал Кыргыз Республикасынын ардактуу донору күбөлүгүнүн ээси. Каарманыбыз донор болуу өмүрдү узартарын, муну менен өзүңүздүн гана ден соолугуңузга кам көрөсүз дейт. Бүгүнкү күндө 60 жол тапшырдым да. Тапшырган сайын өзүңдү жеңил, ушу мен каным бирөөгө жардам берип, өмүрүн сактап калды деп разы болуп, жеңил, жакшы мындай сүйүнүп кетем бул жерден. Үлгү болуп жерге алып келип, азыркы күндө ошо балдар донор болуп кан тапшырып атышат. Мага ыраазычылыгын билдирип атышат, баягы ден соолугу жакшы болуп, дары азыраак ичип, жашоолорунда оорулар азайганына байланыштуу. Кан тапшыруучу ар бир адамдан 450 грамм кан алынат. Мынча өлчөмдөгү кан 1 же 2 адамдын өмүрүн сактап калары белгиленет. Акыркы мезгилде Кыргызстанда кан донору болуу маданияты өнүгүп келүүдө. 30 жолу кан тапшырып, Кыргыз Республикасынын ардактуу донору медалин тагынгандар четтен чыгат. Алардын катарын Жалал Абад шаарынын номер 2 мектебинин мугалими Токтосун Абитбаев толуктайт. Айтат элем башкаларга дагы эгерде донор болуп кан тапшырып бирөөнүн өмүрүн сактап калса, менимче аларга дагы ошондой жагымдуу болсо керек. Мурда өзү бизде ар жылы ошол донор кызматкерлер келип мектептен кан алып кетет эле бир жылда бир жолу. Мен 2014 жылдан бери постоянный. Ал эми бул балдар төрөт учурунда көп кан жоготкон келинге донор болушуда. Жигиттер Базаркургон районунан келишкен. Алар биринчи жолу кан берип жатканын, мындан кийин дагы ыктыярдуу кан тапшырып турууну ниет кылышууда. Досторум менен келип донор болуп кан берип атабыз азыр. Ошо кичине женский жактан кан кетип калып, ошо кичине кан берип атабыз донор болуп. Эми мындан кийин керек болуп калса беребиз. Болбосо билбейм. Адамдарга керек болсо берген даярбыз. Адистер кан тапшырганын пайдасы чоң экенин билдиришет. Андыктан жынысына карабастан 18 жаштан 60 жашка чейинки бардык жарандар донор боло алышат. Кан тапшыргандан кийин эсим болуп калат, өзүм каным аз. Аны мен тапшыргандан кийин өзүмө келе албай көпкө чейин кыйналып каламбы деген ойлор болот. Ошон үчүн мен айтып кетмек келем, кан тапшырганын пайдасы өтө чоң. Кан тапшырганда наоборот, мисалы адамда 5 литр кан бар. Анан кан тапшырганда жоготулган кандын ордун калыбына келтирүү үчүн бизде сөөк чучук бар. Костный мозг деп коет. Ошо сөөк чучук сразу ошол канды толукташ үчүн көбүрөөк жаңы жаш эритроциттерди чыгара баштайт. Жаңы жаш эритроциттерди чыгара баштаганда эмне болот организмде? Анда кан жаңыланат, жашарат. Кайра пайдасы бар. Анан кийин алар болсо ошол тапшырган донору 2 айда бир жолу гана келишет. Себеби кан тапшыргандан кийин 22 сааттын ичинде сааттын убагында кан ордуна калыбына кирет, бирок клеткалык составтары 2 айда, ошон үчүн 2 айда бир гана келип кан тапшырышат да, 5 күндө же 10 күн эртерээк келип алган донорлордон да кан ала албайбыз. Сакталат дагы, ошол жерден анан ВДЧга берилет да, бөлүмдүк больницаларгачы. Мындай группа бөлүнүп турат. Жылына Жалал Абад облустук кан борборунан 6000 донор өтөт. Учурда борбордо кандын запасы жетиштүү. Бул жайда 2 тоннадан ашык плазма жана 50 литр кызыл кан атайын эрежелер менен сакталууда. Борбор облустагы бүт ооруканаларды, бейтаптарды кан менен камсыз кылат. Ал плазма 3 жыл сакталат, -25, -40 градуста. Жана биз 50 литр кызыл кан деп коебуз, эрмасса сактайбыз. Ал +5 градуста сакталат, 35 күн сакталгандыктан биз аны тонналап көп сактай албайбыз. Утуруу керектүү болгон учурда гана биз ошо 50 литр ар бир группадан 10-15 литрден сактап турабыз. Эгерде кандын запасы азайып баштаса, биз өзүбүздүн донорлорду чакырып, утуруу күн сайын кызыл кандын запасын толуктап турабыз да. Бир адамдын өмүрүн сактап калуу бул дүйнө жүзүндөгү адамдардын өмүрүн сактап калууга барабар. Аныктан кан борборлору ыктыярдуу кан донору болууга чакырат. Муну менен түрдүү илдеттерден алыс болуп, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп турууга мүмкүнчүлүк ачылат. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.